Саламатсыздарбы, урматтуу Наждак медианын көрүүчүлөрү. Бүгүн жаздын 2-айы 1-күнү, тагыраагы апрелдин 1-и, күлкү күнү. Эшикте болсо аба ырайы кар жаап, кадимки эле Памирди элестетип атат. Ошол себептен биз Памирди айтканымдын себеби биздин студиябыздын коногу Памирден келген, азыркы учурда Бишкек шаарында окуп жаткан Турганбай Памир мырза. Кош келипсиң. Эми дароо эле суроого өтөлү. Кандай окуулар кандай? Көнүп калдыңбы? Жана башка өзүң боюнча айтып кетсең. Ассаламу алейкум. Кош көрдүк. Бүгүн 1 апрель, Кыргызстанда жаздын 2-айы. Ушинтип көчөдө келатып мындай томуп калдым да, мындай жатканда. Сен томуп калдың? Мен томуп калдым. Памирден да катуу жаан болуп атат. Анын ичинен дагы бир нерсе бизде суу жаан деп коет да. Суусу да кошо да. Памирди элестеткен жоксуң? Памирди элестетип кеттим ошол бүгүн аябай жаан болуп, буш жака келатып, эфирге чыгам деп чыккам же анан мындай жаан болуп, эчтеке көнбөй калып, Памирде кээде ушундай болуп кетчү да. Бирок азыркы учурда Памирде эле ушундай. Ал жакта деле кар, суук, эми азыр жаздын айы болгон менен баары бир ал Памир деген Памирда. 4000 метр бийиктикте жайгашкан, кышында 40 градус суук болот. Эми азыркы учурда биз кээ бир айда, 2 айда байланышып атабыз. Кар, мындай кичине кыйынчылыктар болуп атат. Бул жакта Кудайга шүгүр, жакшы окуп атабыз, көнүп калдык, бир аз дагы болсо элге аралашып, көнүп, билим алып, ал жак бул жакка барып, байкелер, эжелер, агайлар менен маектешип, мындай жакшы аралашып атабыз. Бул дагы биздин бир жакшы ийгиликтерге жетишибиздин себеби, жакшы бир жетишкендиктерге жетишкен себеби деп ойлойм. Ошо буюрса жакшы. Акыркы убактарда ушул массалык маалымат каражаттарына, ТВга ушу көп чыгып атасың да. Анан сени көрүп атышыптырбы? Үйдөгүлөр кандай экен, тууган урук? Анан өзүң айтып кеттиң, сагындым депчи. Качан барып келейин деген ой бар? Же алып келесиңби? Акыркы убакыттарда көп эле телеканалдарга жана сайттарга, интернет булактарына чыгып атабыз. Памирден дагы көрдү. Биз себеп дегенде Памирде телевизор бар. Бизде телевизор бар дегенде бизде свет жок. Телевизор бар, бирок свет жок, Свет жок. Анан ушул жерден кандай ойлонсо болот? Бизде күн чырак деп коет, кыргызчасычы. Солнечный батарейка. Ошол аркылуу телевизор, телефон зарядтап, эми антенна дагы жок, мындай телефонда оюн ойноп ошентип коюшат да. Айфондорду алып алып оюн ойноп Эми айфонго жок. Мындай ушундай телефондорду алып оюн ойношот, сүрөткө тартып, видео тартып, монтаж кылып ошондой кылышат. Телевизордон спутник аркылуу Кыргызстандын телеканалдарын КТРК, Ала-Тоо, 5-канал ошондойлорго көрсөтөт. Биз 5-каналга да чыгып калдык да, ошол жактан көрдүлөр. Сени көрдүк. Памирден кеткениңде бир кичинекей эле бала болчу элең, биз көрүп мындай чоң жигит. Капкара болгонбу? Капкара болгон, беттери кызыл. Сүйлөгөндү башкача. Ошол жака келели. Баягы алгач келген кезде сен видеодо бар эмеспиңби? Азыр интернет булактарында жүрөт го. Ошол боюнча айтып кетсең. Фамилияңды сурадып эле, кандай болду эле? Ал жакта мындай прикол сыяктуу болуп кеткен го. Ал жакта биз биринчи келгенде орусчаны билбейбиз да. Орусчаны биз ал жакта кыргызча эле сүйлөйбүз, бирок орус тамгасын окубасак дегендей келгенде биринчилерден болуп бизде кичине англисчеден бир аз кабарыбыз бар эле да. Family деген сөз, үй бүлө дегенди түшүнөбүз да. Анан ал жакта журналист эже фамилияң кандай деп сурады да менден. Мен фамилияң дегенде мен үй бүлө эле деп түшүндүм да. Анан ал жакта фамилиям жакшы, үй бүлөм менен келдим деп жооп берип атпайм. Анан бул жерде кыргызстандык боордоштор үчүн, кыргызстандык туугандар үчүн жана бул өтө кызыктуу болду жана күлкүнүчтүү болду.
Анан ошол себептен ал таралып кетти. Бир жагы жакшы деле болду деп ойлойм. Элдер ошо менен көп тааныйт мен. Фамилияңды сурашабы? Сен баягы бала эмессиңби деп көп сурап калышат да. Ал эми күлкүнүчтүү Кыргызстандагы келген мындай күлкүнүчтүү окуялар ошондойлор болду. Дагы кандай кызыктарга туш болдуң? Кандай күлкүлүү окуяларга туш болдуң? Кандай таң калыштуу? Азыр бирок таң калбай эле калсаң керек? Азыр эми кадимкидей эле болуп калдык. Таң калбай эле. Биринчи келгенде шаарды көрүп, эл эркек аял аралашып жүргөнүнү көрүп таң калганыбыз. Шаарга келгениңе канча болду Бишкекке? Шаарга келгенибизге 5 ай болуп калды. Бишкекте биринчи билбей маршруткага отуруп ошо өтүп кетип башка жакка мисалы көчөлөрдү билбейбиз, ал жак бул жак, анан акырындык менен жаттап үйрөнүп, азыр буюрса жакшы эле неме болуп калдык. Орус айдоочулардан кантип атасың? Эми орус айдоочуларга кездешкен, кээ бир кездешкенде мындай орусча бир аз сүйлөп коебуз. Кээ бир мисалы кыргызга деле көчөдөн мисалы мен азыздым да. Мен бул көчөгө кандай барам десем, кыргыз эле болуп туруп орусча жооп берип коюп атпадыбы? Кээ бир кыргыздар эле да. Анан эми түшүнүп аттык эми ага эми. Негизи ушуга кандай карайсың? Эми бирок эми кыргыз болгондон кийин кыргызча эле сүйлөсө жакшыбы дейм да. Мисалы азыр карап көрө турган болсок, жаштар бүт эле орусча бири-бири менен эки кыргыздын башы бириксе орусча сүйлөп, негизи Кыргызстанда өз мекенибизде жашагандан кийин кыргызча сүйлөгөнүбүз туура да. Мисалы башка мамлекеттерди карап көрө турган болсок, Турция, Россия, Афганистан мисалы өздөрүнүн тилин сүйлөшөт да, накта. Өздөрүнүн тилин мындай бербейт да. Биз дагы мындай тил жагынан, башка жагынан патриот болсок жакшы эле дейм. Орус тилин, англис тилин үйрөнүш керек. Канча тил билсең ошончо дил билесиң, канча тил билсең ошончо адамсың деген бир жакшы сөздөр бар да. Эми ал кыргыз мекенибизде жашагандан кийин кыргызча эле көчөдө эми бир иш боюнча сүйлөп бир мындай бир керек болуп калса сүйлөп калса орусча сүйлөсө болот. Эми мындай күнүмдүк жүргөнүбүздө бирибиз менен сүйлөгөндө кыргызча эле сүйлөсөк, кыргызча сүйлөсөк келечек муунда кыргызча сүйлөйт, эми көбүнчө орусташып кетсек, андай биз орустун эле немеси болуп кетебиз да. Кыргыз болгондо. Негизи ошо Памирде накта кыргызча сүйлөшөсүңөр да. Анан же башка англисче деп атасың өзүң? Англисче дагы жок, Памирде англисче сүйлөшпөйт. Эми биз бир аз мектеп дегенде бир аз курс бар болчу, ошону окуп калдык. Памирде кыргызча эле сүйлөшөт. Мисалы сен азыр бир ойго келбеген, болсо бизде колдонулбай калган кайсыл сөздөр айта аласың? Эми кыргызчада эмне деген сөздөр бар? Мисалы балким түндүк жактык туугандар, балким бул жак биз түштүк жакка кичине жакыныракпыз да. Мисалы бегана деген сөз бар да. Мисалы бегана деген түшүнөсүзбү? Жок, мен түшүнбөйм. Бегана деген буну баткендик оштук туугандар түшүнөт да. Мындай неме бегана деген бизге мындай башка адам да, мындай бизге жакын адам эмес. Чоочун деген. Чоочун адам деген да. Бемани, маанисиз ушундай башкача сөздөр көп да. Аябай эле көп. Ошол башкача деген ошол кыргызча эле сөздөр, эми эски мындай сөздөр камтылып сакталып калганда памирлик кыргыздардачы. Анан ошол тилдер неме бирок фарс тили кошумча тил bizde тажик тиличи. Аны дагы сүйлөйбүз. Себеп дегенде Афганистан менен соодалашып, Афганистан шаарына бара турган болсок, ошол тилде сүйлөп, ошол тилде соода кылып, ошол тилде неме кылабыз да. Азыр жалпы 26 үй бүлө Кыргызстанга келген негизи. Алар менен байланышып атасың, баягы мындайча айтканда, орусча айтканда звездасы эле сен болбодуңбу? Кат кабар алып атасыңбы? Кандай жашашат? Көнүп калыштыбы кийинки келгендер? Азыр эмне иштер менен алек болуп атышат? Кыргызстанда 26 үй бүлө бар памирлик кыргыздардан. 16 үй бүлө Ош областынын Алай районунун Талды суу айылында жайгашкан. 2 үй бүлө Нарын шаарында жашап атат. Жана дагы 9 үй бүлө Чүй өрөөнүндөгү Карабалтада жашап атышат да. Жашоолору жакшы азыркы учурда, Кудайга шүгүр. Кыргыз эли мамлекет жактан жардам болуп атат. Таштап калган жери жок. Биз кабарлашып, бири-бирибиз менен байланышып атабыз. Мен кышта атайын Алайга барып келдим, Талды суу айылына, ошол памирлик туугандардан кабар алып, нарындык туугандарга 2 жолу барып келдим. Кабарыбыз бар. Мындай барбасак да телефон аркылуу сүйлөшүп атабыз. Биз бири-бирибиз менен байланыштабыз тыгыз эле. Жашоо буюрса жакшы. Жылдыз дегенде эле бир аз интернет тияк бияктарды колдонуп атабыз. Instagram, Facebook дегенде ал жак бул жактардан кабарыбыз бар. Негизи калайын деген ой барбы же кетесиң?
негизи же алып келесиңби? калайын эле деген ой бар Кыргызстанда калса. Не себептен? Бул жактын келечеги бар. Кыргызстандын байкашымча бул жакта билим деңгээл, техника деңгээлдери өнүгүп жаткан заман, мектептер, оорукана бүт шарт бар да. Мисалы Памирге караганда бул жактын шарты жеңил да. Мен мисалы буякта жеңил, мындай жакшы жашап атам да. Мисалы Памирге салыштырмалуучу бул жакка келип өндүм, өстүм, чоңойдум, мындай жетиштим дегендейчи. Окудум. Эми колдон келсе Памирлик кыргыздарды бул жакка алып келсе жакшы да. Себеп дегенде бул жакта келечек бар да. А Памирде кадимки эле жашоо, ата-бабабыз кандай жашап келген, азыр деле ошондой. Эми билбейм, балким Памирди деле өнүктүрсө болот деп ойлойм. Бирок биринчи Кыргызстан. Бирок эми Кыргызстан Памирлик кыргыздарды алып келе албасак, бирок Памирге барышым мүмкүн да. Себеп дегенде ал жактагы туугандарды көп неме кыла албасам да, окуучуларды окутуп, бияка ташыганга аракет кылам да. Жалпы канча үй бүлө? Жалпы 2000-дин божомолунда деп айтабыз, 300дөй түтүн болуп калат. 300дөй түтүн, Бирок мурун көп болчу дейт. Анан ошол жактында ал жакта оорукана тигиндей себептери болбогондон көбүнчө каза болуп калгандар болду. Көбүнчө элдер ошо оорукана себептерден, жок себептерден каза болуп, ошондой болуп калды да. Эми ар кандай дагы айтышат эмеспи? Анан 13-11 жашында күйөөгө өткөн, анан тигиндей мындай деп эл оозунда элик жок дегенде ар кандай ошо тойлорун ар кандай божомолдоп жүрүшөт да. Анан өзүңдүн оозуңан уксак, кандай ал жакта кандай кетет, тойлор кандай? Мисалы, сен азыр тиякта болсоң үйлөнүп калмак белең, же эркектер кеч үйлөнөт дейт, ошолор боюнча. Эми ал жакта 11-9 жаш деген бул азыркы учурда жок. Көп мурун заманда болгон экен, бирок азыркы учурда мен жашап эле жаткан, мисалы, мен 16 жашымда Кыргызстанга келдим да. Ошол эле учурда мисалы 9 жашында, 11 жашында кыздарын турмушка бериптир же балдар үйлөнүптүр деген жок болчу да. Мен муну билем да, өз өзүмдөн эле айтып атам. Азыркы учурда бир 18, 19, 20 жашта кадимкидей эле турмуш кызатышат, жетилет, кыздар дагы, балдар дагы. Азыр ал эми азырынча жалган эле маалыматта, азыр андай маалыматтар жок. Эми жашоо эми кичине жакшы элем азыр Памирде делечи, эми күнүмдүк тиричилик, акча табуу маселеси жок. Ар ким өзүнүн кой багып, топоз багып, алектенип эле тамак аштары кеңири, Кудайга шүгүр, эми ачка калган жери жок да. Эми болгон эле ошо билим жагы, оорукана жагы, ошондой нерселер эле жок да. Климат каталган. Эми Памирде жакшы жактары да бар да, мисалы ал жактын аба ырайы таза, экологический таза тамактар, химикат жок, тамактары накта тамактар, мындай нактарай. Мисалы буякта камырга эле эми кээ бир азыр кайта баштаптыр, дрожь кошот да. Мисалы ал жакта ошо камырдан ашканда эле мындай неме кылып эле, ачыткы кылып эле ошондон нан бышырып, накта көмөчтан табаларга нан бышырып, ошондоп жешет. Көбүнчө эт жешет да, ал жакта улуттук тамак эт, палоо деп коебуз. Күрүш да. Каттама, чабаты, ошондой улуттук тамактар бар. Манты. Жанагы үйлөнгөндөр боюнчачы, той боюнча кандай? Памирде эмнеси менен айырмаланат эми? Сен биякта тойлордо дагы отуруп болдук бул жакта. Памирде тойдо айырмасы эле бул жакта кафе, ресторандарда болсо, эми үйлөрдө дагы болот экен. Мисалы музыка тигиндей ырдап, тамада, бийлеп, алар жок да bizde. Bizde кыздын үйүндө той болот. Атайын күйөө бала келет, күйөө баланын ата-энеси, туугандары, Памирлик кыргыздарды баарын эле чакырат да вообще. Мындай эми жалпылай айткандачы, эми келгендер келет, келе албагандар келбейт да. Ошо бала менен кыз каржылайт, анан ошол жакта той кылып, кадимкидей өздөрүнүн ырын ырдашып, мындай күйөө жолдош деген бар, жеңе деген бар. Мисалы кыздын жеңеси, баланын жеңеси деген бар да. Анан ошентип той болуп, бир 2 күн той болот да. Бир күн мындай пата той деп коебуз, мындай кичинекей эле тойду, эртең күнүм үйлөнүү той деп, бул чоң той, күйөө балага кийим кийгизет да, кадимкидей өзү кийим кийип келет, анан ошол элдер отуруп, мындай шибердечи, орто жерге күйөө баланы отургузуп, кадимкидей кайненеси тиккен кийимдерди, оюут тиккен мындай топуларын, байпактарын ошондой кийгизип, күйөө балага көбүнчө жанагындай масы көлөчү менен кийгизет, байпак кийиш үчүнчү. Кадырлуу неме кылып, мындай ою чиймелерден жоолук жасап неме кылат атайын. Анан бизде өлөң деген бар, мындай ал дагы бир ырдын бир түрү да, ошону айтышат. Той кыскасы такыр эле башкача дейм, бул жакта ырдап,
бийлеп, күйөө бала өзүн ошон деле кол кармашып жүрүп, бизде мисалы ошо той болгон күнү күйөө бала өзүнчө жүрөт, кыз өзүнчө да. Той кылып, тиги кийим кийгизип, тамак ашын, улак оюн болот ошол күнчү. Оюндарды неме кылып, анан кечинде анан күйөө бала менен кызды бирге неме кылат да. Жеткизип коёт. Жакшы экен. Ырды айтып атпайсыңбы? Ошол Памирден, ырлардан айтып көрбөйсүңбү? Анан Кыргызстандын бир куплеттен Памирлик кыргыздар кандай ырды айтты? Мен ыр билбейм. Эми билесиз да, кантип билбейсиз? Биз ырдаган эмеспиз, атайын ырчылар бар, күйөө жолдош. Жок, сен эсиңде бар да, мындай окшоштуруп көрсөң? Эсибизден бар болчу, бирок буяка келип мындай башка эле созуп сулууларды көргөндө унутуп калдыңбы? Мындай айтайто десем айтайын, ашыгылык ырдан баштайын деп мындай созуп айтат го башкача. Айтып көрсөң эми. Ошентип айтат, мисалы. Бир куплет айтып көрсөң. Тал чачыңда коңгуроо тараган сайын шылдырайт. Айтайто десем айтайын, ашыгылык ырдан баштайын деп. Мен мындай немели айттым да. Муну мындай аябай деп айтат да мындай. Манасын оонуна салып акындардын. Ошентип айтат да. Буйруса жакында бир той болду Кыргызстанда. Памирлик кыргыздар. Бизде дагы неме бар. Мисалы Кайчкуда деген бар да. Сиздин кызыңызды мен алсам, биздин кызыбыз сизге берип мындай кызга кыз алмашып, бул жерде калың деген жок, кыздын махрын эле берет болгону ошондой алмашат. Обмен трое. Алмашып. Алайда той болду. Буйруса дагы бир той болот. Памирлик кыргыздан. Кыргызстанда той болот да. Карабалтада той болот. Ошо Памирлик кыргыздардын салты боюнча той болот. Буйруса ошону. Ошол жактан барып угуп ал да кой. Ошондон угам дегендер барып уксын. Көрсүн тойду. Мендер да атпайт. Кызыктуу. Буйруса ошондо тартайын деп, жакшы бир материал кылып чыгарайын деп атам. Мындай айырмасы мындай болот деген сыяктуу. Кыргызстанда той болот. Ошо Памирлик кыргыздардын салты боюнча. Негизи эле өзүң акыркы убакта ошо поэзияга дагы поэзия жаатында дагы чыгып калганын көрүп атабыз. Ыр жазып атасыңбы? Негизи адабиятка кызыгат окшойсуң. Биз поэзия ушу китептерди окуп, ошондой кызыгабыз да. Ырларды, ыр жазбайбыз, ошо акындардын. Кимдерди окуп чыктың? Нелерди түшүндүң? Нелер камтылыптыр? Агайлардын ырларын окудум. Ошо мотивация китептерди окудум да, мындай адамды алдыга кантип адам өнүгүш керек, кантип адам байыш керек, ошондой китептерди окуп, көп эле мындай маалымат алдым мен. Дагы деле көп окуш керек, буйруса биз азыр өтө эле аз окудук. Мындан дагы көп окуш керек деп ойлойм. Кайсы кимдердин чыгармаларын окудуң? Чыгарма дегенде Чыңгыз Айтматовдун бир эле жаңы эле алып баштадым. Бир эле немесин поэмасын кыскачасын окудум жакында эле. Буйруса ошону 10 томдугун алып толук окуп чыгайын деп атам да. Себеп дегенде Чыңгыз Айтматов ошо жанагы Аксарат, Гүлсарат. Гүлсарат. Ошо мисалы жаныбардын мындай ички жан дүйнөсүн мындай элеске салып койгондо, мындай башкача да такыр. Ошо жаныбардын жорголугу өзүнчө, ошонун оюн, ошонун ыйлаганын, ошонун мындай көңүлү чөккөнүн мындай элеске салып, ошону мындай моңдап, мындай кооздоп жазып койгон да. Ошо жаныбардын эмне каалап атканын, эмне максатын кичинекейиндеги жана чоңойгондогу ошону Гүлсаратты окудум да. Анан ошондон бир аз неме болдум да. Буюрса окуп чыгайын деп өтө кызыктуу экен, окуп чыгайын деп максат койдум. Китеп окуу адамдын сөз байлыгын жана ички руханий байлыгын өстүрөт. Буюрса көптөгөн маалыматтарды топтойсуң. Жакшы нерселер. Ошол эле учурда поэзия жаатында дагы ырларды айтып калганын көрүп атабыз. Көлдүн жээгинде тиякта башка жакта аларды кандай кызыгып же атайын үйрөнүп ушундай окуп атасыңбы? Негизи бир куплет ошо айтып кетсең. Негизи тил боюнча, ошо Кыргызстан боюнча айтып жүрөбүз. Анан ошону айтып кетсең. Тил боюнча аны айтып кет неме эсиңде болсо. Айтып кетели, эсибизде биз. Мекеним сага келдим деген бир жакшы ыр бар. Себеп дегенде ушуну көп окуйм. Себеп дегенде башка ырларды деле жатка билем. Бул мисалы мекеним сага келдим деп, мындай мекеним сага келдим деп айтып атпайбы. Ким жазыптыр? Акбар Кубанычбеков агайдынчы. Ушуну айтып кетейин анда сиздерге. Мекеним сага келдим, алоолонгон от болуп күйүш үчүн.
азабыңды түбүнөн билиш үчүн, жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Эх мекеним, сага келдим, жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга. Келиш керек өзүңө ар бир кыргыз, кыйын күндө кармаган туу колуна. Кыскача айтып кетели. Ошондо Памиргеби же Кыргызстандабы? Кандай Памир? Жок, Памир, сен Памирден туулгансың, ошол жактан чоңойгонсуң деп айтпайм ба? Жок, экеним сага келдим, Кыргызстанга айтып атпайбы? Ошол жактан келдиң да? Памир туулган жерим Кыргызстан. Негизи сагынып атасыңбы, өзүң айткандай, ошол эле учурда жанагы Гүлсаратты айтып кеттиң, өгүз мингенде күндөрдү, топоз минген күндөрдү сагынып атасыңбы? Гүлсарат деле мисалы ушу картайганда тиги өйдөдөн тиги араба тартып чыга албай, тайгаланып, мисалы бир кездерди эстеп кетет да, мисалы жаш кезинде мындай так секирип, ойноп, өгүз минип тигиндей секирип, башкаларга жеткизбей, мындай тайгаланбай, тоо-тоону секирип жүргөнүн элестеп неме кылат да. Мен деле кээде ошондой Памирде жүргөнүп, топоз минип, эшек минип, суу ташып жүргөндөрүмдү эстейм. Кызыктуу деме. Маршруткага тыгылып отурганда? Маршрутка жок да. Жок, бияктанчы. Маршруткада тыгылып отурганда, талаа болгондо эшек минип кетип баратканда. Эми балалык кезде сөзсүз эстейсиң. Мындай ал балалык кез деген балалыкта мисалы ошол анан неме ошо балалык мисалы ал жерде балалыгым ошондо өттү да чынында. 16 жашка чейин чоңойдум. Ошол жакта өстүм. Памирдин ысык суусун көрдүм. Бир туугандар менен, ата-энем менен. Эми мен өкүнбөйм, эми Кудай ошол жашоону насип кылган, эми ал жакта деле мындай ачка калбадым, бир жакшы эле жашадым да, кызыктуу эми билим албасам да. Качан үй бүлө курайын деп атасың? Азыр мен балалык жөнүндө бир ырды, обондуу ырды айтып берейин. Давай. Макул. Кыскача эле айтып кетелим, балалыкты эстеп кеткенде, эми онун келтире албасак дагы бир аз келтиргенге аракет кылалы. Султан Садыралиев балалык деген экен. Кыштын узун түндөрүндө эске түштү балалыгым, менин арча жыттанган. Сагынамын, сен мени сагынтасың, эңсейманы сен эми кайрылбайсың. Кош бол эми балалыгым, балалыгым, кош бол эми. Менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытым бузбай. Менин бала бойдон калгым келет. Болду. Рахмат. Тиги балалыкты айтып атасың, баягы өзүң чоңойдуң деп деген мааниде айтып атпайсың? Мен бала бойдон калгым келет депчи. Анан качан үйлөнөйүн деген, үй бүлө курайын деген ой бар. Бул жактан аласыңбы, же Памирден аласыңбы? Памирде негизи сүйлөшкөн кызың барбы, оруспу, кыргызбы дегендей. Орус. Памирде орус жок. Памирде бир гана кыргыз бар. Жок, бул жактан айтам да. Менде бул жактан билбейм. Памирден эле үйлөнгөн го дейм. Не, кыргыздын кыздары жаккан жокпу? Кыргызстандык кыздар. Биз эми ата-энебиздин каалоосун неме кылабыз да. Ошондой. Ата-энебиз кандай десе ошону неме кыла алабыз да. Азырынча кийинки мисалы менин инилерим өздөрү тандап неме кылса болот да. Мен эми бул жактын кызын алса болот эле, мисалы жакшы, бирок менин ата-энем Памирден ал деген себептен Памирден алганга туура келет да. Ошентип айтты, уже чечилдиби? Чечилди. Маселе чечилген турбайбы? Калыңдары кандай болот эми? Калыңдары бизде деген 100 кой деп эсептелет. 100 кой деп эми 100 кой бул жакка караганда кымбатыраак. 100 кой, азыр койлор орточо баасы 10 000 сом болот да.
1 миллион турат, 1 миллион. Эми 100 кой дегенде, эми 100 койду топтоштуруп, ушу 100 кой ичине жеткизет да, эми толук 100 кой болбосо дагы. Ошо 1 миллион болот экен да. 100 кой Ошондой. андан башкачы? Эми ошол эле болду. Ошонун ичи 100 койдун арасында топозу бар, Бөлүп коет да. эчкиси бар, аты бар дегендей. 50 кой болсо калганы тигиндей уй кой болуп кетет турбайбы? Даярдап койдуңбу анан? Даяр элес. Памирде. Биздин койлор Памирде калган. Кызычы? Ошо сен алчу кыз бул жактабы же Памирде? Бул жакта эле. Бул жактан эле сүйлөшүп койду. Качан той эми? Буйруса айтабыз. Чакырасың. Сөздөрдү интернетке чыгарып коебуз. Кыргызстанда дүңгүрөт той берелби? Ошентейин деген пландар барбы? Буйруса кыргыз элибиз көрсүн кубанычты, жакшылыкты. Кыргыз элибиз менен бирге болсок. Анан кыдырып да жүрдүңбү ошол акыркы убактарда? Түштүк аймакты өзүң нарынан келип ошо Кыргызстандын кайсыл жерине бара элексиң, кайсыл жагы жакты, эмнеси менен жакты, эмнеси менен айырмаланат экен? Кыдырып деле жүрөбүз, ооба. Кыргызстандын бүт эле Кыргызстан жакты мага, бүт эле областтар. Берекелүү Ош аймагы, меймандос элдери, өзү шаары Кооз, берекелүү, мындай жакшы экен, мага жакты. Мисалы Ошчу өзгөчө жакты да. Жалал Абадка бардым, ал жактагы жакты. Нарында 3 жыл жашадык. Нарындык туугандарга чоң рахмат, чынында ыраазычылык билдиребиз да. Бизде ошол 3 жыл жашадык, жакшы кабыл алып, жакшы сыйлап неме кылды да. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким эч кандай жаман сөзүн айтпады. Ушул күнгө чейин жакшы сөзүн айтып келе жатат да. Ошо баары ындык эле аймак мага жагат. Кыргызстан керемет, өз Кыргызстанда жашаган. Азыр кайсыл окуу жайда, эмне? Арабаевда окуйбуз. Эмне багытында? Педагогикалык факультет. Канчанчы курс болуп калдың? 1-чи курс. Мындай мектептен айырмасы кандай экен эми? Ал жакта эле жалпылай сабактар кирет, кичине мектептен. Ошо 10-11ден эле эмес да, деңгээли. Бирок азыр онлайн болгону? Онлайн болуп. Кичине онлайн кыйнап атат да. Кимдер менен жашап атасың дагы? Биз бул жакта нарындык балдар менен жашайбыз. Ошо нарындык балдар менен бирге жашап, ошол жакта Бишкек шаарын кыдырып, ошентип неме кылабыз. Эми биздин Арабаевда бүт эле кыздар да, менин группалаштарым, бала жок. Жагып аткан турбайбы? Жагып атат. Iya. Жагып атат. Анан алдыда кандай пландар бар, ошолор боюнча айтып кет анан. Эфирибизди жыйынтыктайлы. Алдыда эми мен ушу мугалимдик менен журналистиканы бирге алып кетсемби дейм. Жактыбы? Журналистика жагат да. Эмнеси жакты? Мындай жакшы, кыскасы мындай интервью алып, мындай бирөөлөрдүн кызыктуу окуяларын сурап, мындай ар кайсы жакта жүргүм келет да. Мен бир жерде отурупчу, мындай бир жерде отуруп эле мындай тажап кетем мен. Анан ошол алдыда жакшы пландар, эл жерге кызмат кылуу, памирлик туугандардын колдон келишинче жардам берип, ошолордун билим алышына себепчи болуп калсам бир деген жакшы максат бар. Биринчи, анан Кыргыз келечекте бир жакшы лидер болуп, келечекте бир жакшы адамдардан болсок, депутат болоюн, президент болоюн деген ал деген Кудайдын буйругу болуп калсак, Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз да. Мекенибиз үчүн. Болсок да, болбосок да Кыргызстан үчүн салымыбызды кошконго даярбыз. Кыргызстан бүгүн ошо күлкү күнү эмеспи? Анан Памирдин анекдотторунан бирди айтып кой, анан ошону бүтүп. Памирдин анекдотун билбейм мен. Унутуп калдың да? Унутуп калдым көп нерселер. Анда Кыргызстандын өзүңө жакты. Сиз айтыңыз да Кыргызстандын анекдотун. Мен да билбейм да. Өзүм анекдотун эле. Өзүңүз эле анекдотсуз. Мен өнчө күлдүрүп андай нерселерге анча жокмун да. Мен серьезный жүрөм да, серьезный айтканда. Сен серьезный жүрөсүң. Жакшы экен. Акыркы сөз так. Ошо кайрылуу кылып кой, анан жыйынтыктайлы. Ошо Сыргак байке, сизге Алла разы болсун. Бар болуңуз, атайын. Элге. Элге деле айтабыз, сизге деле ыраазычылык билдирип коелу. Чоң рахмат эфириңизге чакырып. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга кайрадан сиздерге сак салам айтып кетем. Памирден жана памирлик кыргыздардын атынан дайыма мени колдоп жүрөсүздөр, мен билем. Интернет баракчаларынан комментарий жазып, лайк басып, ошол лайкыңыздар үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар, ошол лайктын, комментарийдин акысын өйдөгөн бир жакшы жигиттерден бололу. Ошо сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин тилегиңиздер менен кыргыз элибиздин арасында жүрүп бир жакшы бир
өсүп бир жакшы жигиттерден бололу, ошол ата энемдин баласы болбой эле ушу элдин баласы болуп жүрө берели, ушу элдин кызматында эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылган бир жакшы патриот жигиттерден бололу. Ошо менден сырткары дагы балдар келип, мага дагы балдар биригип ушундай бир жаштар бир жакшы иштерди баштап, бир жакшылык иштин бир башаты бололу. Кыргыз элим сиздерге ыраазычылык билдирем, кайда болбойлу, аман бололу. Дайыма мени колдоп жүргөнүңүздөрдү билем. Чоң рахмат, бар болуңуздар, Алла разы болсун. Рахмат. Урматтуу Наждак медианын көрүүчүлөрү, бүгүн 1 апрель эл арасында мүлкү күнү деп айтылганына себеп байланыштуу. Студиябызга ушу дайым күлүп жүргөн, элдин маанайын көтөрүп турган Памирлик бир тууганыбыз Турганбай Памирин чакырып, кызыктуу маек болду деп ойлойм. Кийинки эфирлерде дагы ар кандай адамдар менен кызыктуу эфирлер уланмакчы. Ошон менен бирге биз мындан ары ТВ форматында дагы тагыраагы телевизордон дагы чыга баштадык. Биринчи кадам эле мен болдум. Биринчи кадам. Рахмат. Ошого издеп, Наждак ТВны издеп көрсөңүздөр кызыктуу маалыматтар, ошондой эле материалдар, жаңылыктар менен таанышып турмаксыздар. Эми эфирибизди жыйынтыктайлы. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.